Namazды баштай албай жатам, азгырык болуп эле канткенде баштай алам. Оңой эле машалла. Намазга туруу үчүн эң жакшысы бул мечиттердин үчүн билесиздер, эгерде эркек болсоңор, мечитти көздөй келе бергиле. Мечитке эле келе бергиле, иншалла акырындык менен тура берет. Эң жакшы жол ошол экен. Андан экинчи жолу болсо, бул эгер аял боло турган болсо, ошол мечиттен тышкары аялдардын жанында сабактар болсо, ошол жерге барып үйрөнүңүздөр. Анан ошол жерден барып окуй берсеңиз болот, машалла. Анан мүмкүн болсо китепти алып алып, мына намаз китеби деген бар. Эгер жаттай элек болсоңор, колуңарга алып алып мынтип окуй бергиле. Макулбу? Кол үйрөнгөнгө чейин муну карап окусаңар, кыймыл аракет кылсаңар эчтеке болбойт. Ошондо акырын үйрөнүп аласыңар. Анан жанагындай да жай намаз чыгыптыр азыр. Мындай сүйлөй берет экен, көчөгөн көрдүм. Мынтип ар бир кыймыл аракет кылганын айтып турат экен. Кандай кылыш керек экен. Азыр аябай оңой намаз окуш. Эгер такыр болбойду, жаттай албай атасың, эсиңден чыгып кетип атат, эчтеке болбойсуң. Анда дайыма китеп карма оку, айла жок. Мына ушундай. Бирок мүмкүн эмес. Анткени себеп Кур'анда Алла Таала жүрөккө мындай жагымдуу, тилге оңой кылган. Кур'ан окуй бере турган болсок, кээ бирлер бар да мен тилим келбейт дейбер го, тилиң келет. Оңой эле келет да. Оңой эле тил келет. Келбей калган адам болбойт, унутпагыла. Бул шарият боюнча мындай болот. Мисалы, жаш бала тың болуп өмөлүп турса, эмнекен ал илимди алып өөрчүтсө болот. Аксакал болдуң, жашың улуу болуп калды. Куранды жаттайын десең, тилердин окшоштуруп кереги жок. Алхамдулиллахи роббил аламин окусаң дагы кеттен келет. Алхамдулиллахи роббил аламин Ар-Рахманир Рахим деп не обязательно. Бул өзү башкача. Бара-бара көнүп кетет. Бара-бара көсөм болосуң дейт го.